Саламатсыңарбы? 9 класс кутмандуу күнүңөр менен бүгүн кыргыз адабияты сабагы. Сабактын темасы Жусуп Турсбековдун Энем поэмасы. Сабактын максаты окуучулар Энем поэмасынын мазмуну менен таанышышат, чыгармада көтөрүлгөн проблемаларды ачып беришет. Жусуп Турсбековдун Энем поэмасы 1933-жылы жазылган. Анын окуясы акындын өз турмушу менен окшош. Жусуп 1928-жылы туулган жеринен билим, бакыт издеп жөнөйт. Акындын илим жолундагы жашоодогу ийгиликтери поэманын биринчи бөлүгүнө төгүп көрүнөт. Чыгармада 1932-33 жылдардагы айыл чарбаны коллективдештирүү, кулактарды тапка жоюу саясаты, ошондой эле карапайым элдин таптык аң сезиминен ойгонуп, жаңы түшүнүк, жаңы коомдук мамиленин пайда болушу жөнүндө да сүрөттөлөт. Ошондой эле мына ошол карапайым элдин салт санаасындагы болуп жаткан өтө терең идеялык өзгөрүүлөр, мамилелер да кеңири сүрөттөлгөн. Азыр биз мына ошол поэмадан кыска көркөм угалы. Күткөндүрсүң, келди мени аманбы, кучактачы, сүйчү беттен балаңды, 5 жыл бою тентип кеттим дайынсыз, сагындың го бир көрө албай карамды, сагынганда тентип кеткен балаңды, жүзгө жоруп жүгүрттүң го санаңды, каттоочудан кат жазсын деп айттырып, кийинчерээк ала бердиң мазамды. Тентек эле эмне болду дедиңби, күндө ойлоп асан кайгы жедиңби, кимдер тилдеп шагың сындырып, мұң айтты деп кейиттиңби зээниңди, шалаак эле кандай алда жүрөт деп кейидиңби үстү-үстүнө кайгы жеп, баягы уулуң дайынын таппай кетиптир дегенөңдү уктуң бекен ушак кеп. Жок, энеке, мындай иштер болбоду, орой, өжөр, зөөкүрчүлүк мүнөзүн тентип кеткен балаң өзү оңдоду. Аюшу сен кейи берген энемсиң, бекер ойлоп, бекер кайгы жегенсиң, орой эле алда каткан балам деп, эми кайдан кандай кабар алам деп. Уруп согуп бирөөлөр кыйнады деп ойлодуңбу жарам деп, зөөкүр эле эмне болуп кетти деп, окуймун деп кандай жапа чекти деп, кабактарда арак ичип мас болуп, жүрөбү деп ойлодуңбу тепки жеп, билбестиктен иштей берип билгенин, бирөөлөрдөн угуп жүрөт дедиңби, ууктурчу уудан ачуу тилдерин. Өжөр эле болбос ишти талашып, буура кандап, жаа бербей жадатып, ойлодуңбу көрүнгөндөн тепки жеп, жүрөбү деп оозу мурдун канатып. Мен кетерде беттен өөп кучактап, кагылайын, кайраттуу жүр дегенсиң, энеке бай, кайратымдан жазбадым, мен мурунку мен эмесмин, башкамын, тентек жана таарынчактык жаман экен, ишен эне таштадым. Балдар, мынакей чыгармадан үзүндү көркөм уктуңар. Силер чыгарманы андан ары толук окуп чыккыла. Көркөм окууга даярдангыла. Андан сырткары ийгиликтеримди сизге арнайм, энеке деген чакан эссе жазгыла. Саламатта болгула балдар.